Мени таң калтырган орус педагогунун маалыматы менен бөлүшкүм келди. Ал маалыматта отличниктер ийгиликтүү боло албайт деген макала кетиптир. Чындыгында биз балдарыбыздын ийгиликтүү болуусун отличник болуусу менен байлап алабыз. Көбүнчө отличник балдар ыңгайлуу балдар болуп калышы мүмкүн. Тескерисинче, бала отличник болууда максаттуу болсо, максатты коюп, ошого жете билген жөндөмү болсо, мына ошондо гана булар ийгилик жарата алышат. Экинчи жөндөм өжөрлүгү. Көбүнчө балдарыбыздын өжөр болгонуну көкпеттеп урушабыз, жемелеп калабыз. Мындай балдар өз максатына өжөрлүк, көктүк менен жете билсе, келечекте сиз миллионердин ата-энеси болосуз деп куттуктаса болот. Андыктан балдарды максат коюуга, ага өжөрлүк менен жете билүүгө үйрөтүүбүз зарыл. Эгерде сиздин өспүрүм балаңыз 12 жаштан 16 жашка чейин болгон болсо, анда өспүрүмдөрдү өнүктүрүү аттуу курсума чакырам.